3 кыл комузга түшкөн кошок, коштошуу сүрөтү, тизилген Ардак Карол. Бүгүн кинорежиссер, сценарист, Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаровду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында өтүп, коштошуу иш-чарасына бир катар жогорку бийликтин, кино тармагынын өкүлдөрү, жакындары, саналаш достору жана күйөрмандары келишти. Kırgız jurtçuluğunda öte oğur çoğungaygı olup turat. Kırgız keremetinin akırkı magikanı Gennadiy Sadovich Bazarov'tu akırkı sapara uzatып atabız. Ulu rejissör. Ben bu işinin yemi mınday ulu rejissör, ulu adam, ulu oyunçul kaçan törülöt Burgudaydın oldunda. Biroq arkasında şunda bir zalkar işlerdi cezap kettim. Ben Genel Eke menen 4 yolu geziştim. Şu Semsini Plaşatka'da 4 filmine kaçtım. Akırkı filmi Tuzlu Tala'da oşanda işleştim bu işi özünçe bu işimenin işleşi özünçe çoğun institut. Ömürünün 65 жылдан ашуунун кыргыз киносунун өнүгүшүнө арнаган Геннадий Базаров кыргыз киносунда керемет жараткан 4 режиссердун бири болгон. Анын ысымы Тасма талаасында 1960-70 жылдар аталып, Төлөмүш Океев, Мелис Убыкеев жана Болот Самсиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катарлаш жылдызы жанган. Анын сүйлөгөнү, артисттерге алган мамилеси, адамдар менен сүйлөшкөнү, кинону тартып атканда кандай ыкма менен тартат. Мына ушул жагынан бул менин устатым болчу да, мен ушул кишиге окшош болгум келчү. Бул кишинин канчалык бийик, залкар адам болсо да, ушунчалык жөнөкөй адам болчу да, мындай сүйлөшкөн сөзү ушунчалык жумшак, орусча айтканда аябай интеллигентный адам болчу. Бул билими дагы аябай зор болчу. Кайсы тармакта болсун баарын билчү да. Кинону болсо бул ийне жибине чейин билчү да. Ошон үчүн мен эсептейм. Геннадий Садырович Базаров бул менин устатым. Эми азыр мына оор акыбалда турабыз баарыбыз тең. Айрыкча Базаровка 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтундагы дипломдук ишине жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын тасма кылып тарткан эмгеги өзгөчө атак алып келген. Жаш режиссердун бул эмгеги жогору бааланган. Мындан сырткары Каныбек, Карагыз, Аномалия, Нонсенс жана башка толук метраждуу көркөм тасмаларын тарткан. Менин разычылыгымды айта алдымбы, рахмат айта алдымбы деп ойлодум. Себеп дегенде ушунчалык бийик адам болгондуктан, ушунчалык урматтап, сыйлагандыктан жанына барып ушундай адамча ага ушундай деп разычылыктагы айтканга киши батын алчу эмессиң да. Батыны шоор эле. Чындыгында ыраазымын Геннадий Садыровичке. Мени кыргыз киносунун керемет дүйнөсүн ачып берди. Кыргыздын керемет кино дүйнөсүнө мени баласындай жетелеп кирди. Мени доча деп койчу эле. Геннадий Базаровдун тарткан көркөм тасмалары, автордук чыгармалары жана документалдык фильмдери адамзатты чыныгы турмушта тарбиялоого багыт берген. Айрыкча Базаровдун тасма менен мекенди сүйгөндүгү өзгөчө белгиленет. Кыргыз киносунун алтын доорун, ошол учурдагы оор эмгекти, кыргыз маданиятын, тарыхын, үрп-адатын, наркын дүйнөгө даңазалаган дөө шаалардын, нарлардын акыркысы эле. Учурунда ташты талкалай басып, жерди оя басып, оор жүк көтөргөн, обаты келип турган кыргыз киносун дүйнөгө дүңгүрөтүп тааныткан адамдар эле. Гена абабыз акыркы муун. Ошол дөө шаалардын, ошол оор жүк көтөргөн нарлардын акыркысы эле. Жарыктык кишини эски муун менен жаңы муундун ортосунда көпүрө кылып кармап турчу элек. Геннадий Садыровичтин ысымы
Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөгө да кеңири белгилүү. Ал тарткан тасмалар республикалык жана эл аралык деңгээлде бааланып, эл аралык жана бүткүл союздук кино фестивалдарда сыйлыктарга жана дипломдорго ээ болду. Акыркы жылдары улуттук теле берүү корпорациясында иштеп, альтернатива автордук программасын алып барып келген. Анын өзгөчөлүгү кеңири чыгармачылык диапазонунда болчу. Таланттуу кинорежиссер, коюучу, сценарист, прозаик, теле алып баруучу жана эң негизгиси ал насаатчы жана мыкты инсан эле. Ал тасмаларда өзүнүн кеңири дүйнө таанымын, заманбап көз карашын сунуштап, көрүүчүлөрдү жана жаңыча ойлонууга багыттап турчу. Геннадий Садыровичтин кино тармагына кошкон салымы мамлекет тарабынан жогорку бааланып, бир катар жогорку даражадагы сыйлык жана наамдардын ээси болгон. Экинчи жана үчүнчү даражадагы Манас орденинин ээси Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Ат башы районунда жарык дүйнөгө келген. Буга чейин ооруп жүргөнү айтылган режиссер 6 февраль күнү таңга маал 81 жашында дүйнө салган. Анын сөөгү бүгүн Борбордогу аларча көрүстөнүнө коюлду. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ.